Биздин конокторубузду дагы бир жолу эсиңиздерге салайын. Коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин мүчөсү, эксперт Радик Шабданов жана коопсуздук маселелери боюнча эксперт Дилмухамед Алмамбетов мырзалар катышып жатат. Уктуруубузду баштай берели. Радик мырза, сөздү сизден баштайлы. Мынакей жогоруда баарыбызга эле белгилүү болгондой, азыр коррупция менен күрөш аеосуз жүрүп жатат. Азыр дагы күчөтүлдү. Бул ушунчалык деңгээлде күчөтүлүп жатышы эмнеден кабар берет? Анан жыйынтыгында бизге кандай нерселерди алып келет деп күтсөк болот? Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Ошо жаңы жылда биринчи жүз көрүшүп атабыз. Ушу жылыбыз биздин кыргыз элине ушу бейкутчулукту алып келсин. Азыр ошо жаңы эле жогоруда Камчык Кадыршаевич айткандай, ошо 25-жылы биз коррупциянын деңгээлин төмөнгө түшүрүп, жок кылып, керек болсо эл менен жапа-тырмак күрөшүп, жаңы эле айтылган ошо мыйзамдар биз жарандык коом антикоррупциялык кеңештин мүчөлөрү биз туура деп эсептейбиз. Биз башынан эле колдойбуз бул күрөштү. Ошо Садыр Нуркожоевич бийлик башына келе жатканда ошо бирден бир көйгөй ошо алдыңкы орунда турган маселе бул кылмыштуулук менен жана коррупция менен күрөшүү деп белгилеген. Катуу тапшырманы берген. Ошо антикоррупциялык кеңешке да, ошо тийиштүү органдарга да ошо Камчык Кадыршаевич өзү координациялап, этапка бөлүп, башында абдан чуулгандуу болбоду. Жаңы 21-22-де көрдүңүздөр, абдан бир чоң саясий фигуралар кармалды, камалды, жанагы төлөп берди, тергөө менен кызматташып. Анан азыркы этаптарда улам эскертип атты. Ошо мыйзамдар катаалдайт деп, анан антикоррупциялык стратегия да кабыл алынды. Былтыр жайында президентибиз кол койду. Стратегияны ишке ашыруучу иш план да кол коюлду. Стратегия өзү бир 10 чакты главадан турат. Иш план бир 15 главадан турат. Ал жерде ар бир тармактын кыла турган иши бар. Ошо сиздердин, биздердин, керек болсо ошо жарандык коомдун, өзгөчө ошо укук коргоо органдарынын, ошо коррупция менен күрөшкөн, ошо коррупциянын алдын алган 5 сот укуктуу орган баардыгына ошол жерде тапшырма берилген стратегияда. Азыр эми бүгүнкү ошо жаңы эле күчүнө кирген президентибиз кол койгон мыйзамга ылайык Камчык Кадыршаевич 31 түнү бирге өткөндө эскертти го, оданчы укпай калдык дебегиле деп. Өкүнүчтүүсү мына кече мурда күнү дагы бир 2 кызматкер кармалды. Бул эми баягы кыргыздын каңына сим калган деп айтып жүрбөйлүбү? Бизде өзгөчө ошо коррупцияга ким барат? Ошо колунда кичине бийлиги бар адамдар барат. Кичине маселе чечкен адамдар барат. Азыр мына болбой эле цифровизация кирип атат. Адам менен адамдын ортосунда интеллект болсун деп ошого карабастан дагы бул адат кичине калбайт экен да. Бирок ушундай чараларды көрүп турсак, байма-бай иштеп турсак, алдын алуу, пропаганда, агитация иштерин жүргүзүп турсак, тийиштүү тергөө органдары кармап, жазага тартып, сот органдары соттоп турганда, биз тынымсыз күрөштүн арты менен ийгиликтерге жетишсек болот. Абдан жакшы. Мырза, бул жерде дагы бир угарман жазып жатат. Стратегияны сурап жатат да, жана белгилеп кетпедиби, ошол жөнүндө да маалымат берип койсунчу дейт. Кандай стратегия, кайсыл жактын тажрыйбасында дейт. Бул стратегия эми коррупция менен катуу күрөшүп аткан өлкөлөрдүн, жеңген өлкөлөрдүн ушу коррупция менен күрөшүп, ушу күрөшөбүз деп андан тыным албай иш жасап аткан өлкөлөрдүкү колдондук. Анан өз үстүндө канча жылдан бери ошибкалар болду да, бизде да канча стратегия кабыл алынды, канча иш-чара, ошол кемчиликтерди эске алуу менен баарын кошуп ошо стратегия камтылды. Эми сиз айткандай эле бул иш-чаранын баары стратегияда бар. Өзү негизичи бизде мыйзамдар бар. Мыйзамдар ошо убагында ошо биз мындай да көбүнчө ошо жарандарды күнөөлөп көнүп алдык да. Менеге мамлекеттик кызматкер диплом алат, 5 жыл окуп, анан мамлекеттик кызматка конкурстар менен өтүп келет. Анан мамлекеттик жооптук кызматка отуруп, азыр бир 50 000 сом бер жагы айлык алат, кызматтык унаасы бар, жылуу кабинети бар. Бүт шарттар түзүлгөн. Ошо мамлекеттик кызматкер жана көчөдөн келген жаранды отургузуп туруп, маселесин угуп туруп, туура направление берип коюш керек. Жаран эмне туура эмес, аны ойлоnuш кереги жок. Анткени атайын ошон үчүн мамлекеттик управление бар да. Управление иштеш керек.
жаран үйдөгү адам ал өзүнүн үйдөгү маселеси толтурат. Эртең менен турат, малын карайт, ал бул пенсиясын алат. Ушуну алек что нельзя дегенди мамлекеттик кызматкерлер жазаш керек. Сиз айткандай эле ошо участковый могу стратегияда камтылган. Бүт бала бакчадан баштап ак үйгө чейин ушу стратегияны кармалып иштесек, анан момундай бир мераларга барыш керек болду да. Азыр мына азыркы иштеп аткан мыйзам менен эгер мамлекеттик кызматкер түшүп калчу болсо, бул бир 10 статья ичинде вымогательство, взятки, получение, халатность чейин. Ушунун бирөөсүнө түшүп калчу болсо, ал өзү эле эмес, түрмөгө отурган аны аялы, бала чакасы, туугандары баардык мамлекеттик жана жергиликтүү кызматка бара албай калды. Мамлекеттик кызматкер азыр мамлекеттик кызматка биринчи келатканда ойлоныш керек. Мен ушул жерде иштей аламбы, мен даярмынбы? Анан экинчиден мен иштеп атып туура эмес иш кылып койсом, ошол жерден 5-10 миң сом алып жатка менен түшүп камалсам, менин балдарым келечегим жолот деп азыр ойлош керек. Азыр анча мынча кээ бир мамлекеттик жанагы кекиртегин тие албаган кызматкерлерчи кетип эле калыш керек, арыз жазып эле жөнөлөчү. Тиякта резерв кадровда 50-100 киши турат күтүп, конкурска катышып, мен иштейм деп, ошо сиз айткандай жана ошол жерде жана жөнөкөй делопроизводительден баштап начальник управления болуп турган балдар бар күтүп канча жылдан бери. Ошондуктан бизде ушу жоопкерчилик ушу мамлекеттик кызматкерлерде болуш керек. Анан туура ушу мамлекеттик кызматкерге барып бирдеме сунуштай калган. Азыр мындай да, азыр деген абдан жетишкен заман. Соцсеть, телевидение доступно. Билбей калдым, укпай калдым деш мүмкүн эмес. Айылда аксакалдарга чейин азыр Facebook карайт, гезиттерде жазып атат. Мына азыр Эркин тоо, Кыргыз тоо, бүт эле гезиттер жетти айылга. Ай, момундай статья иштеп калды, байкасаңарчы депчи. Мына азыр улуттук коопсуздук кызматы абдан жакшы кылып атат. Ар бир регионго барып, күч органдарын чогултуп, айтып атат, ай, смотрите, генерал эскертти. Биз да антикоррупциялык кеңеш айтып атабыз. Элдик баатырыбыз айтып атат, эскертип атат. Айтпай туруп эртең кармап кетсе дагы эмне болот? Эскертип атат, эскертип анан бул ар дайым жүрүп тура турган процесс. Эскертип, агитация кылып, ушундай сиздер да ушундай передача уюштуруп, эксперттер чакырып, ар кандай сунуштар. Анан ушул жерде мындай эми мен эме кайрылып кетет элем ушу прокурорлоргочу. Ушу азыр деген мындай кандай айтсам эми орусча айтканда подстава деп коет го. Ушул нерсе да неизбежно болушу мүмкүн. Бирөөдү кызматын тартып алыш үчүн же бирөөдү кетириш үчүн ушундай болуп да калышы мүмкүн да, бул не исключено. Ошон үчүн бир жерде прокурорлор абдан порядочно болуш керек. Күнөөсү жокпу? Ишти артка тебиш керек тергөөчүгө. Жакшылап тергеп кел, туура эмес переквалификация кылып кел. Анткени сотко упаковать этип ушу ишти алып барып койгондо сот деле ал рамкадан чыга албайт. Аны бузуп кайра артка кетириш да чоң процесс. Ошон үчүн берде ушу бизде ортодо муну мыйзамды көзөмөлдөгөн прокурорлорго абдан укукту бериш керек. Прокурорго укукту бериш керек. Прокурор укуктуу болгондо жанагы туура эмес оперлердин иштерин, тергөөчүлөрдүн башын жулуп алыш керек ошол прокурор. Анан сотко нормальный ишти жөнөтүш керек. Анан судья карап ак карасын айтыш керек. Анан азыр ушу эң күчтүү статьялар менен көп киши чалып кетпеш керек. Туура күрөшүп жүрүш керек. Бирок ошондо Камчыбек Кыдыршаев неге эскертти аягында? Жөн жок бирөөлөрдү күйгүзүп жибербөйлө деп, бул айтты ошо тергөөчүлөргө жана опер кызматтарына подстава кылбагыла деген сигнал да. Ошон үчүн азыр прокуратураны күчөтүш керек. Алардын айлык маселесин караш керек. Ортодогу ошо прокурордун айлыгы канча азыркы күндө? Ал мынтип ойлонбош керек. Ал таза иштеген керек. Анан жанагы ар дайым пропаганда биз Уранус, Манас деп келе атабыз. Манас атанын балдарыбыз, Манас атабыздын доорунда кандай болгон? Коррупция, взятка дегенди ойлогон эмес эч ким. Мамлекет үчүн, жер үчүн, эл үчүн деп. Ушундай дуктоо койгоч керек да. Абдан жакшы кечирим сурайын, анткени угармандар да күтүп атат. Бул жака Facebook'та баракчага жазып жатат. Муратбек Мамадалиев мырза жазып атат. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер арасында системалуу түрдө көмүскө коррупциялар жок эмес дейт. Бизге окшогон активдүү кайдыгер эмес инсандарга аталган коррупциялардын бетин ачуу укугун берүүгө кандай карайсыздар дейт. Анан азыр угарманды да кабыл алып коелу. Сизди угуп атабыз, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, угуп атабыз. Жаңы жумуштар менен келе жаткан. Рахмат. Анан бул коррупция деп атасыздар. Бул эң жакшы убагында ошо мына президентибиз менен урматтуу Ташиев аябай жакшы иш кылып атат. Бул кыргыз элине аябай жакшы кылып атат. Мына ичип жегендерди мен ойлойм, бул кыргыз элине чыккынчылык бул абдан. Ушундай баалайм, өзүм жеке оюм да. Анан ушу жаштар мына келип атат бийликке. Ушу бир президентибизди колдоп, мына президентибизди да биз колдоп шайлап алдык эле.
өтө чоң болуп жакшы мына ишин кылып атат. Жердин баары оңолуп атат. Аябай жакшы карапайым элге. Баягы ичип жеген бир 30% бир чиновниктерге жакпай калдык, калганы жакшы. Силерге ийгилик. Рахмат. Сунук менен кеткиле. Рахмат. Сизге дагы рахмат айтабыз. Кирип коеюн жанагы жарандык активисттерди атпайбы? Туура азыр жарандык активисттерди абдан задействовать этиш керек да. Бул коррупция менен күрөштө, коррупциянын алдын алууда. Бирок жанагы курултайда президентибиз эскертип кетпеди. Ушундай кого эле коомдук уюмдар көп экен, жанагындай көлүк жазып алып саткан фактылар бар экен деп ал дагы туура да. Бул айтылчу сөз болчу бир күнү. Муну өзү ажоо өзү белгилеп кетти. Анткени чын эле 2005-тен бери толтура коомдук уюмдар бар экен. Канча миңдеген. Же мамлекетке төлөгөн отчету жок, налогу жок, же бир коомунда бир же түзүк кишилер жок, жөн эле бир 4 киши түсүп алып эле жүрөт да. Анан ар бир чиновникте бар бумага айтат, мен азыр сенин немеңди жака жеткирем, анан мен Садыр Жапаровду тааныйм, анан мен Ташиевди тааныйм деп көп ушундайларчы. Ушулардын баарын тыйыш керек. Мына биз антикоррупциялык кеңеш 4 жылдан бери иштеп атабыз. Мына биз менен кызматташкан бир башын байлап коюш деген бир 10 коом бар. Мына биз ушулар менен иштеп атабыз. Биз ушулар менен иштегенге даярбыз ар дайым. Калган жанагы непонятный коомдорду чын эле жоош керек. Кантип иретке келтириш керек алат? Аны иретке келтириш үчүн мыйзамдарга өзгөрүш керек биринчи. Же болбосо бир президенттин деңгээлинде ошо президентибиз бир комиссия түзүп бериш керек. Комиссия менен изилдеп туруп, анан мыйзам кетиргендерди чекесинен жаба бериш керек соттун чечими менен. Азыр дагы угарман чыккан экен. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Алло. Радиоңузду кичирейтип койсоңуз. Алло. Угуп атабыз, саламатсызбы? Алло. Айтып бериңиз. Алло. Мен. Алло. Сиз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз. Алло. Мен Нарымдан. İsmail Düşek 82 yaşta karıyamın. Karşınelige ayağı yok. Bu el düşmanı. Biz kumandoluk kılıp atıp şulaklarga yettik. Yol olsa biz degen Amerika, Germanya'dan aşıp ekonomik şuntalık zor olmak. Aynı ayınдар karşıya özünün kılığına yaraşa gerek bolsa zakon çağırıp kol butun geçet falansa misal üçün 1 milyon som alsa 1 butu 2 milyon som geçse 2 butun gerek bolsa milyardtagan som emetse atıp töle taştaş gerek. Kıtayda oşandoy da biz şundayga jetmey atmayız. Takır ayosuz süreç жасаш керек мындайга. Рахмат. Сизге чоң рахмат, байланышка чыкканыңызга. Сурооңуз түшүнүктүү болду. Азыр мыйзам каталдап да жатпайбы, мынакей жогоруда айтылгандай эле баягы жакындары да кызматка келе албай калды. Сиз жана эскертип аткандай, мисалы УКМК төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич да эскертип атпайбы? Бул деле баягы катаал маселе да, угарманга жооп берип кетсең. Түшүнгөн кишигечи бул азыркы могу кирген өзгөртүүлөр бул өтө катаал. Анткени мисалы азыр кечилип кетти дейли бир 10 жылга. 10 жыл отурат да. Үй мүлкү конфискацияга кетет. Андан тышкары бүттү. Ал мамлекеттик кызматка келбейт, бала чакасы, бул да чоң өтө серьезный нерсе. Анан эгер тергөө менен кызматташып, моюнуна алып кызматташканда дагы жарым суроого отуруш керек болуп атпайбы? Бул өтө муну мамлекеттик кызматкерлер азыр абдан айтпадымбы, жанагы анча-мынча алкымына ал келбей турган мамлекет кетип эле калган жакшы. Жакшынакай орун бошотуп элечи. Анан аксакалдарыбыз аман болсун, ушинтип эле ажообузду колдоп тургула ар дайым. Мына айтып атпайсызбы ушундай бир Садыр Нуркожоевичти толук колдодук деп. Бизге деген 30 жылда тигиндей президент керек, мындай президент керек, билимдүү керек, анан стажы бар деп турдук. Бизге жүрөгү кыргыз деп соккон эле президент керек болгон. Кыргыз үчүн мен уурдалып кеткендерди кайтарып берем, келечек муунга жаркыраган жакшы заман түзүп берем деген эле адам керек экен. Мына ошол адам бүгүнкү күндүн адамы ушу Садыр Нуркожоевич, аны колдоп жанында жүргөн Камчыбек Кыдыршаевич экен. Мына ушундай бир катаал ушундай бир нерселерге барып, баштарын сайып коюп, чоң жүктү мойнуна алып, канча душман күтүп, ушундай бир катуу чараларга барып атат. Ошону биз коомчулук ар дайым колдоп турушубуз керек, эсибизде болуш керек. Курултайда да айтты, ошо антикоррупциялык кеңештин биринчи жыйынында да айткан 2021 жылы.
жарандар силер дагы күрөшкөндө, силер колдогондо жеңебиз деп анан ошондо жалпы баарыбыз могу ошон аксакалдарыбыз, апаларыбыз, аталарыбыз, балдарыбыз, мектеп, студент баары жалпылап бул коррупцияга каршы турганда где-то бир коррупция же кылмыш болуп атса акыры мага тиешеси жок деп басып кетпеш керек, ачык айтыш керек. Токтото албайсыңбы, чуркап барып тийиштүү органга айтыш керек, жазыш керек. Унчукпай көз жумуп койгон бул соучастие болуп калат уже. Азыр могу жерден дагы эскертем мен жарандарды. Мамлекеттик кызматкерлерин эмес, ошол коррупционный схемага аралашкан жөнөкөй жарандар да камалышы мүмкүн. Анткени статья бар, коррупционный схема түшкөн. Уюшулган кызмат. Ошол жакка карапайым жарандарды кирип кетиши мүмкүн. Ошон үчүн карапайым жаран мамлекеттик кызматкерлерге гана жүктөп койбой, өздөрү таза жүрүш керек, ооздорунан таза сөз чыгыш керек. Кылмыш болдубу, күнөө кылдыбы, мойнуна алыш керек, тергөө менен кызматташ керек. Мыйзам бузганын мойнуна болбой, акча берип мен бүтүрүп кетем, акталып кетем, айкем бар, такем бар, таанышым бар дегенди токтотуш керек. Жана буга чейинки угарманда белгилеп кетпедиби, мисалы 30% деп болуп мындай көп белгилеп атышат да, ушундай 30% эле мындай жогорку кызматта иштегендер кылат дегендей сөздөр айтылып жатпайбы? Анан ушул маселе азыр мына ушул сиз айтып аткан мыйзам толук жоюла алабы? Ошол эл оозунда ушундай сөздөр айтылбай калабы? Бул азыр эми мына 1-2 жылга деп коюп атпайбыкпы? 1-2 жылда кичине деңгээлин түшүрөлү депчи. Бул бир топ токтотот деп ойлойм. Анткени азыр мына кече эле мына ортодон 15 күн өтпөй атып 2 киши түшпөдүбү? Бул жана кээ бир канына сим калган мамлекет кызматкер жана систематически акча алып жүргөн адамдар түшө берет. Бул түшө берет. Бирок бул бара канча киши жумуштан кетип камалып, канча киши азап тартканда ушунун айынан бул токтойт. Бул токтош керек. Анткени бул мындан да сиз жана өлүм жазасын деп атпайсызбы? Ага деле жетпей эле коелу. Эгер такыр болбосо, аксакал айткандай барыш керек ошондой мераларга. Бирок азыр муну бүгүнкү мераларды көрөлү, бул жыйынтыгын бериш керек. Бул өтө серьезный статья. Мырзага, Радик мырзага бир суроо узаталы, анткени бул жерде дагы угармандар дагы эмеде жазып жатышат. Бир нерсени сурай кетели да, мисалы мурда деле биякта ушундай мааниде жазылган суроо бар экен да, мурда деле коррупция менен күрөшүп атат дегенди укчу элек, жыйындар болчу эле дейт, бирок эмне себептен соңку кезде эле жыйынтыгын көрүп атабыз дейт. Анан канчалаган жылдардан бери ушу башкаруу системасы дагы ушул нерседен мындай ирип келген, акчалар башка жакка кеткен дейт. Ушу айырмасы эмнеде дейт да, сиздер байкооңуздар кандай? Мындай болгондо мурда деген коррупция менен күрөш болуп аткан да, болуп эле аткан. Бирок ошол коррупциялык күрөштүн натыйжасын эл көргөн эмес да. Быйыл эмес, ушул азыркы Садыр Кожоевич келгенден бери эл натыйжасын сезе баштады да. Коррупция менен күрөшсө болот экен да, анан ичип жеп алгандарды кустурса болот экен деп. Анткени ошо кетип калган кумтөр, жанагы ичип жеп бөлүп алган приватизацияга кеткен жерлер, имараттар, эмне деген акчалар, ушулардын баары бюджетке келип, анан жанантип азыр сонун үйлөр салынып атат да, сонун жолдор салынып атат да, айлыктар көбөйүп атат да. Мына азыр ааламдашуу болуп, согуш болуп атат башка жакта. Бизде Кудайга шүгүр айлык көбөйүп, реформалар жүрүп атпайбы? Анан эл сезип, көрсө ушундай кылса болмок экен да деп, жана аксакалдар ак батасын берип аткан ошол да. Мурдагы жана 30 жылда күрөшмүш болуп ачкан. Элдер фактын айтып атса да кана факты деп турушкан, мисалычы. Азыр болсо президентибиз өзү эми мусор кылбагыла деп өзү чыгып кетип атпайбы? Президентибиз өзү мына пример көрсөтүпчү, таза жашайлы деп, ошо табиятка да жакшы мамиле кылалы. Бизде Кудайга шүгүр бүт тармакта жылыш бар, реформалар болуп атат. Реформаны кандай эми чекесинен ротациялар болду. Тияктан баягы бир райондо баары биригип кетишти, чай ичип атат деп баарын татырат, чачыратты мисалы. Түштүктөн бияка алып келишти, бияктан түштүк алып барышты. Эмне деген мамлекеттик эмне деген адамдар кетти кызматтардан, Мурдагы биз 30 жылда кыйкырып келген кишилердин көбү тазаланып калды. Азыр чет өлкөдөн билим алып келген, тажрыйбасы бар жакшынакай жаштарыбыз келди Кыргызстанга. Мына биздин башкы катчыбыз Нурипа Алиевна, урматтуу Нурипа Алиевна, мына чет өлкөгө барып, азыр тажрыйбасын топтоп, муну ушул антикоррупциялык стратегияга, ушунун иш планына баа беришти, ошоктон өздөштүрүп келди. Ошол стандарт менен, чет элдик стандарт менен азыр баа бере баштайбыз биз. Анан Кыргызстанда эми жакшы нерселер болуп атат да, жакшы жагын да айта жүрүш керек да. Мындай да
жакшы жакты айтып, мына бул тынымсыз жүрө бериш керек. Муну эми жанагы бир же УКМК же прокуратура же сот же садыр жеш эмес, биз жалпы баарыбыз күрөшүп, күнүнө айтып бири-бирибизге, силер дагы ошо эфирлерден айтып, бала бакчадан түшүндүрүп, коррупционер болбош керек. Андан көрөк мындай бир жакшынакай патриот деп бир жакшы бир инсандар бар го бизде Кыргызда. Ошолорду көрүп подражать этип, мына камчы Кыдыршаевичтей болгула, мына баатыр болгула, күрөшкүлө, кылмыштуулукка, злоого туруштук берген деп мисалы. Ушундай иш-чараларды байма-бай кылып турушубуз керек. Реформа бар, жыйынтыгы болуп атат. Ошондон айлыктар көбөйүп атат. Азыр мисалы бир 50.000 сомдон кем айлык жок болуш керек. Алып атат мамлекеттик кызматкерлер. Мисалы эмне деген жана айтпадымбы, буга чейин жана кустуризация болду, канча деген каражаттар кайрылып келди. Ысык көл үстүнүн тегерегинде эмне деген имараттар курулуп атат. Канча деген кыргыз эли үйдүн айынан тентирип кеткен да. Мына канча үй салынды быйыл эле. Мына дагы алдыда долбоорлор турат. Бир поколение кыргызды митип көтөрүп койсоңуз, Анар Кожоевич, нар жакта кыргыз уже кыйналбайт. Анткени кандай болду? Атасы баласын үй алып бере албай, баласы баласын үй алып бере албай эле келе атпайлыбы? Азыр бир поколение үйлүү болуп калса кыргыз, бул мындай мутуна туруп, ал акчаны башка жака жумшайт да, буйруса. Абдан жакшы. Ушул азыр ошол госкадровый службада баягыдай тааныш билиштүү эмес. Ал жерде как положено тест. Адам тестке кирет, канча бир нече суроо болот, ошол суроодон бир 80% үйдө алып барып, андан тышкары ал жерде комиссия бар 10-15 кишиден турган. Ал комиссия карап баа берип, азыр баягыдай тааныш билиш жок. Ал жакта да реформа катуу болду. Жөн эле кызматка келүү маселеси. Азыр мамлекет кызматка барышта абдан неме болуп калган, абдан кыйын мындай. Билимге таянып барбасаң, өтө албайсың канча-мынча конкурстардан азыр. Радик мырза, анан негизи жанагы сиздердин ушу алдыдагы иш планы менен да бөлүшүп кетсеңиз, анткени жакшы маселени көтөрдүңүз да, башка элдин тажрыйбасын да алып атабыз деп жатпайсыздарбы? Ушу мына 2025-жылга кандай нерселерди коюп атасыздар? Стратегияда ар бир мамлекеттик органдарга бөлүндү. Ал жерде мисалы юстиция органы өзүнчө иш алып барат, сиздер массалык маалымат өзүнчө иш алып барасыздар. Биз болсо, ошо антикоррупциялык кеңеш ошол алып бараткан мамлекеттик органдардын иштерин мониторинг жасап, ошол нерсеге жеттикпи же жетпей калдыкпы? Жетпей калсак, жетпей калды, бул аткарган жок деп биз президентке маалымат берип турабыз. Азыр эми кичине 6 ай өтсүн, анан ошондон жыйынтыгын айтабыз. Кандай болду, эмне болду? Анан биз ошол эле маалда мониторингти жарандык коомдун колу менен да жасайбыз. Мамлекеттик органдар өздөрү жасайт, анан антикоррупциялык совет, анан жарандык коом, анан үчөөнү бириктиребиз. Анан ошондо көрүнүп калат. Жана аягындагы максатка жеттикпи, жеткен жокпузбу, жанагы пайыздарга жеттикпи? Анан мындай основнойлору, мындай бир жаңы нерселери, мисалы биз сунуштап атабыз. Ошол эле тергөө кызматын, прокурор, сотко чейин келгиле детекторлор жагы бир отурушуп көрөлү. Суроо берип, бир 10 суроо мисалы, ошого туруштук бере алабы? Ал өзүнчө бир антикоррупциялык мера. Мисалы жүрүм турумун, мисалы эшигин оозуна бир планшетке окшоп бирдеме коюп коюп, адам кирди чыкты, ошо келген маселени тиги толук кандуу чечип бере алдыбы, он компетентный или нет деген суроого мисалы жооп берип кетет. Ошо окшогондордун баарын чогултуп, ошо мамлекеттик кызматкерге бир 6 айда эле уже аны мындай немесин түзүп койсо болот, жөндөмүн. Бул жерге татыктуу же татыктуу эмес деп. Эми көп иш-чаралар бар. Анын баарын ошо Нурипалина чакырсаңыздар же бир өзүнчө передача болсо, биз келип могу жерден айтып берсек болот да. Рахмат сиздерге, атайын келип ушу убактыңыздарды бөлүп маалымат бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Кадырман угармандар, негизги маселенин бул жолку чыгарылышында коррупцияга каршы күрөштүн күчөтүлүшү тууралуу сөз кылдык. Уктуруунун башында белгилегендей эле атайын эскертүүлөр дагы берилип жатат, катаалдап жатат бул багытта иш дагы, мыйзам дагы.